Кезекеми, урматтуу көрүүчүлөр, ушул базардын ортосундагы жылы жаңы Forester, Outback, Legacy, Camry'lerди, Prius'ларды тартабыз. Lexus RX, мындай 300'лөр да болот. Аранаш кылып 2005-жылкыдан өйдө кылып тартабыз. Адаттагыдай эле. Бүгүн 13-ноябрь 2021 жыл. Бизди биринчилерден көрүп жаткан катталуучуларыбыз болсо, каналга жазылганды унутпаңыздар. Лайк басып, ой пикир калтырып туруңуздар. Toyota Harrier, японец, 180 000 км жүргөн, жылы 2003, 3 объем. Автозавод бар экен, класкасы өзүнүкү, баасы $12,000. Дөңгөлөктөрү жайкы, 3 объем, задний камерасы бар. Жакта Subaru Forester, дөңгөлөктөрү жак экен, коробкасы автомат. 2009 жылкы 2.5 Америкадан келген дет, 140 000 км жүрүптүр, баасы $9,500. Бул жерде дагы бир жакшы абалда Toyota Camry 35 кузов, рестайлинг отуруштары обычно трапшын экен. 2005 жылкы 177 000 км жүргөн, 2.4 $9,600. Андан кийин дагы бир Toyota Camry 30 кузов, жакшы абалда 2002 жылкы 2.4, баасы $8,000. Артыңкы бамперинде парктронниги бар экен. Кийинки бул жакта Lexus RX 300 көрсөтөйүн, дагы бир ак түстө. Жылы 2004, 3.3 автомат. Вложение не требует. Баасы $13,500. Байланыш номери. Азыр эси жолугушат. Эшик ачык, соны ачып көрөлү. Состояниясы жакшы. Анын жанында дагы бир RX 330. Жылы 2004, 3.3 автомат, $13,900. Состояниясы жакшы дейт. Пробег оригинал, үстүндө люк бар. Бул жакта GX дагы бар экен. GX дагы көчөт тартып кетели. Жылы 2005, 4.7, $19,800 дейт. Байланыш номери бар. Азыр эшиги жабык. Бул жерде RX 350 экен. Жанагы сиздерге көрсөткөн 330 болсо, бул 350. Дөңгөлөктөрү да өтө жакшы. Жылы 2006, 3.5 4. Bunun baası $14,200 деп жазып коюптур. Байланыш номери бар. Бул жакта BMW X5 рестайлинг 2004 жылкы 4.4 объем, баасы $10,200. Дополнительный информация боюнча номерге чалгыла деп номерин калтырып коюптур. Бул жакта дагы бир 35 кузов Toyota Camry. Дөңгөлөктөрү жайкы, бирок бул японец коңурулуу экен. Жылы 2004-2005, 2.4 газ бензин, $7,999. Свежий перегон Toyota Camry 50 кузов, рестайлинг 2016 жылкы 2.5 автомат. Баасы $14,900. Азыр эси эшигин жаап, бул жака кетиптир. Сыртынан караганда кузовунда такыр жумушу жок. Абалы жакшы. Бул жакта Lexus GS 300, дөңгөлөктөрү кышкы. Абалы жакшы. Жылы кайсы байка?
2009 жылғы. Монитор, задний камерасы бүт бардығы бар. Подогрев іштейді. Көлемі 3, басы $12,000. Қызыққандар болса ошол номерге чала берсин дейт. Кийинки бул жактагы BMW көрсөтөлү. E60 2009 жылкы 2.5 181.000 км жүрүптүр. Басы $11,000. Без вложения. Так, bunu hazır salon açık görüyoruz. Монитор, задний камерасы бар, ССРС жақсы. BMW, ondan кейін Mercedes, 2 объем компрессор. Бұда стікі де ма? Өте жақсы абалы, без вложения. Жылы объем қайсы? 8 объем. 1.8 компрессор, а? Компрессор 2 болады да шында. 2009 жылы. 2009, қанша алды басы? $10,000 бар. $10,000. Ушул машина боюнча дагы мына Lexus'тагы көрсөткөн номерге чаласыздар. Азыр анда өтүп тартабыз. Ага чейин жакшылык үчүн көрсөтүп коеюн. Бул жерде BMW X6 автонасы кызыл төстө 2008 жылкы 4.4 коробкасы автомат 165.000 км жүргөн. Все расходники алмаштырылды дейт. $14,700. Абалы өте жақсы бұнда. Эйсин өзүнүн айтуусу боюнча бул да абалы жакшы дейт. Азыр артынан да өтүп көрөлү. BMW X6 автонасы түсү кызыл түстүү. Артыкы бамперинде парктрониги дагы бар экен, дөңгөлөктөрдө кышкы. Бишек бар. Бишек бар өтүп каналы. Бул жерде Рестайлинг 40 кузов Toyota Camry 2011 жылкы 2.5 автомат $10,700. Чистый Carfax дейт. Чистый Carfax состояниясы жакшы. Андан кийин бул жакта дагы бир ак түстө Kia K5. Жыл 2012, 2 объем, газ, бензин, басы $10,500. Üstünde черный панорама көрсөткен. Кузовунда такыр жумушу жок. Андан кийин бул жакта дагы бир Mercedes көрсөткен 220. Жыл 2004, 3.7 автомат $9,800. $9,800. Монтамыз свежий перегон Toyota Camry 50 кузов. Түсі қара түсті 2015 жылқы 2.5 гибрид. $14,500. 2015 жылқы. Бұл жерде 2.4 объемда свежий перегон Honda Accord 2015 жылқы. Бірақ бұның басы жазылмаптыр. Қызыққандар болса şu номерге чаласыздар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Honda Accord. Монтабыз кийинки бул жерде Toyota Camry 50 кузов 2014 жылкы 2.5 $13,600. $13,600. 103.000 км жүрүптүр. $103.000 км жүргөн. Андан кийин бул жерде Toyota RAV4 көк түстүү, жылы 2013, 2.5 автомат. Гибрид да шундай. Гибрид $17,600. Кайсы номерге чалыш керек? Номер жок го. Номер азыр салонун ачып көрөлү. Мына подогрев бар да. Подогрев бар. Шуну клиенттер кайсы номерге чалыш керек? Клиенттер сизге кайсы номерге чалыш керек? По-русски можно брать. Да, по-русски. Да, говори. Да. Что, номер? Какие номеры? Звонить надо? Звонить? Так, номер. Ушул RAV4 боюнча мына Билайндагы номерге чалат экенсиздер.
507 55 62 04 деген номерге. Достар, дагы бир BMW X6 автоунаасы Россиядан келип тур. Состояниясы жакшы, бирок эч бир кагазда маалыматтар жазбаптыр. Баасынан башка бардык маалыматы бар. Жылы 2018, объем 3, автомат 120 000 км жүргөн. Номери бар, бирок баасын жазбаптыр. Бул жерде Hyundai Sonata кара түстө. Жылы 2017, 2.4 автомат, свежий перегон. Бул ушунда заводской газ же бензинда барбы? Баасы $17 500, дөңгөлөктөрү кышкы. Газ же бензин беки? Бензин, заводской бензин, заводской бензин. Hyundai Sonata'нын жаңысы. Монтабыз. Кийинки бул жактагы RX 350-ни көрсөтөйүн. Lexus RX 350. Жылы 2008-35, автомат 167 000 км жүргөн. Баасы $17 500. Toyota Special Japanese автоунаасы оң рулдуу 2003 жылкы, көлөмү 1.7 деп жазып тур. Көлөмү 1.7 автомат, бензин 4 $6800. Toyota Special. Задний камерасы дагы бар экен. Состояниясы жакшы. Андан кийин биякта дагы бир Lexus RX 330-ду көрсөтөлү. Жылы 2004-33, автомат, расход 100-12 дейт, баасы $13 500. Дөңгөлөктөрү кышкы. Задний камера бар. Андан кийин бул жерде свежий перегон Toyota Prius, задний камерасы бар. Состояниясы жакшы, дөңгөлөктөрү жайкы. Чоң монитору бар экен, кайсы эшик ачылып турганда көрсөтөт экен. Бияктан 88 000 км көрсөтүп жатат. Toyota Prius. 16,5 $16,500 сурап жатыр. Улантабыз. Бул жерде ушул сыяктуу эле мына окшош эле дагы бир ак түстө Prius бар экен, ал ушуну көрсөтөйүн. Жылы 2016, 1.8, бунун баасы жазылмаптыр. Номери бар. Чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот.